Салам достор, бул жолкуда мен мимоза салатын жасап көрүүнү чечтим. Продуктулары аябай арзан, биздин бюджеттүү салатыбыз. Эң биринчи эле мен ушундай консерва алып алдым. Килька деп айтсак болот. Сыр, андан кийин три желания майонезин, жана 3 картошка, 2 сабиз, кызыл жана сарысын алдым. 6 жумуртка, баарын сууга бышырып алабыз. Татымына жараша биз туз жана калемпир кошушубуз керек. Биринчи пышкан картошканы биз ушундай кылып теркадан өткөрүп майдалап алабыз. Андан кийин эле пышкан жумуртканын агын жана сарысын 2 бөлөк кылып бөлүп алабыз. Андан кийин жумуртканын агын теркадан өткөрүп алабыз. Ал эми сарысын болсо жөн гана вилка менен майдалап койсок болот. Андан кийин биз пышкан сары сабизибизди жана кызыл сабизибизди ушундай кылып теркадан 2 бөлөк кылып бөлүп өткөрүп алабыз. Аны салатты кооздоодо кооз болуп чыгуу үчүн. Андан кийин биз балыгыбызды алып, эгерде кылкандары чоң боло турган болсо, аларды алып тазалайбыз дагы. Вилка менен ушинтип майдалап жиберебиз. Кийинки эле сырыбызды дагы ачып, ушундай кылып теркадан майдалап өткөрүп алабыз. Мен ушундай идиш алдым. Сиздер эгерде кааласаңыздар тоголок кылып собирать эткени торттун идиши бар. Бул баягы тогологун ошону майлап туруп, тарелканын үстүнө коюп собирать этсеңиздер дагы болот. Эң биринчи картошканы эң астына салып алдым. Андан кийин кичине туздан жана калемпирден кошуп коебуз дагы үстүнө майонезди ушундай кылып жайып чыгабыз. Андан кийин эле биз балыгыбызды үстүнө жаябыз. Дагы майонезден кошобуз. Мен аз-аздан гана кылдым. Кааласаңыздар көбүрөөк кылсаңыздар да болот. Андан кийин кызыл сабизди ушундай кылып 2 кооз чыгыш үчүн ушундай кылып салып алдым. Сабизибиздин баарын ушинтип тегиздеп алгандан кийин мен үстүнө майонездин бир аздан гана сээп чыктым. Кааласаңыздар көбүрөөк кылсаңыздар да болот. Андан кийин эле үстүнө сырды ушинтип жайып алдым. Сырды жайып алгандан кийин мен бир аз гана майонез септим дагы. Андан кийин жумуртканын агын баардыгын равномерно кылып жайып чыктым. Жумуртканын үстүнөн мен калган майонезибиздин бүт баарын ушундай кылып жайып чыктым дагы. Кооздоо үчүн биз сарысын үстүнө полностью кылып жаабабыз. Андан кийин укроп менен жана майонездин ашканы менен ушундай жазуу калтырып койсоңуздар болот. Андан кийин биздин мимоза салатыбыз даяр болду. Кааласаңыздар укроптон кошпой деле кое берсеңиздер болот. Андан кийин биз кесип тарелкага салганда дал ушундай болуп сонун болуп чыкты. Аябай даамдуу салат болот. Сиздер да жасап көрүңүздөр. Каналыбызга катталып лайк коюуну унутпаңыздар.